Орозо кыштын күнүндө келет, жаздын күнүндө келет, бүгүнкүдөй ызгаардуу жайдын күнүндө келет. Ошого карабастан орозо кармай турган болсо, жашоосундагы ар кандай жагдайларга, ар кандай кырдаалдарга туруштук бергенге жарай турган, ошону көтөрө ала турган деңгээлдеги инсан болот деп айтсак туура болот да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах Тааладан риваят кылып айтат: "Пендемдин кылган ибадаттарын пендем өзү билет, мен дагы билем, бирок иншалла орозонун сообун эч ким билбейт, аны мен өзүм гана билип берем" дейт. Анткени инсан орозо учурунда орозону кармабастан туруп эле мен орозом деши мүмкүн. Ошондой эле эч бир инсан адамдын орозо кармап аткандыгын билбеши дагы мүмкүн. Ал эми намаз окуп атсаңыз, жумага барып аткан болсоңуз, зекет берген болсоңуз, ажыга барган болсоңуз, буларды башка бир мусулмандар көрүп билип тургандыктан аларды сиз жашыра албай каласыз дагы, орозону чыныгы ыкластуулар тутуп берет. Демек орозо айрыкча мына ушундай ысык күндөр туткан орозо адамдын ыйманын, мусулманчылыгынын бекем экендигинен кабар берет. Орозо учурундагы сүннөттөр, урматтуу бир тууганым, эртең менен саарлык ичүү. Эгерде саарлык ичпей койсок, анда биз орозобузду бир аз макруh кылып алган болобуз. Экинчиси, саарлыкты да ошол орозонун саарлык үчүнөн убакса чейин кыстап барып, кечи калдырып барып ичүү деген маселе келет. Андан сырткары саарлыктан кийин ошол кечке чейин мисвак колдонуп жүрүү дагы орозонун сүннөттөрүнүн биринин катарына кошулат, урматтуу бир туугандар. Андан кийинки маселе, орозо учурунда адам баласы ошол жаман сөз сүйлөбөстөн, ушак айтпастан, күпүр сүйлөбөстөн, гыйбат айтпастан, башка бирлерден кечирим сурап, өмүрүнүн убактысын орозо учурунда сууга түшүп, же болбосо бал муздакка, же болбосо башка бир момундай бир салкын болгон жерлерге салганы кетпестен, колдон келишинче мечиттерге барып, Куран китеп окуп, шарият илимдерин үйрөнгөнгө аракет кылган болсо, албетте мына ошол адамдын мусулманчылыгына иншалла өбөлгө түзгөн болот. Андан кийин кечинде саарлык, ифтарлык ичүү, оозду ачуу дагы бул биздин шариятыбыздагы сүннөттөрдөн болуп эсептелет.